Салам достор. Бурак Өзчевит ким бул? Кай жердин кулуну? Өмүр баяны, жеке жашоосу жана ийгиликтерге кантип жетишти? Жеке жашоосундагы болуп жаткан акыркы жаңылыктары кимди гана кызыктырбайт? Лайк басып кошулууну унутпагыла. Кеттик анда. Түрк актёру, фотомодель Бурак Өзчевит 1984-жылдын 24-декабрында Мерсин шаарында жарык дүйнөгө келген. Актер жарык дүйнөгө келгенден көп өтпөй Стамбулга көчүп келишкен. Атасы Бülent Özçivit'in өзүнүн бизнеси болгон. Жумушуна байланыштуу командировкада көп болуп, үйүндө аз гана убакытка болгон. Апасы Ceyhan Özçivit үй кожойкеси. Бурак жана андан 5 жаш улуу кызы Буржуну тарбиялап үйдө отурган. Бурак кичинекей кезинде оор басырыктуу бала болуп, апасына өтө деле кыйынчылык туудурган эмес. Ал күнү бою сыналгадан мультфильм көрүп отура берчү жана жомоктогу каарман Бэтмен болгусу келчү. Чоңойгон сайын спортко кызыгып, көп убактын спорт менен машыгып жана достору менен убактын өткөрчү. Мектепти аяктап Стамбулдагы Мармар университетине тапшырат. Ошол убактарда көптөгөн конкурстарга катышып, 17 жашында эң мыкты модель 2003 намына жетишет. 2 жылдан кийин дүйнөнүн мыкты модели конкурсунда 2 орунду ээлейт. Ушул жетишкендиктер Өзчевитти өзүнүн актёрчулук чеберчилигин сынап көрүүгө түрткү берет. Биринчи тартылган киносу -18. Ушул киносунан кийин башка ролдорго көптөгөн сунуштар түшө баштайт. Ийгилик алып келген ролу Таңазалуу Доор сериалындагы Малкача уулу Бали Бей. Кийинки тартылган сериалы бүткүл дүйнөгө таанымал кылган, бизге орусча аталышы менен белгилүү болгон Королёв птичка певчая классикалык романы. Актёрдун жалпы 10дон ашуун тартылган кино сериалдары бар. Бурак Өзчевит акыркы тартылган сериалы 2019-жылдын апрель айынан тартыла баштаган. 2019-жылдын ноябрь айынан баштап түрк телеканалдарынан бул сериал коюлуп баштаган. Бурак Өзчевиттин биринчи сүйлөшкөн кызы модель Ceylan Çapa, белгилүү журналисттин кызы болгон. Ceylan аябай кызганчаак болуп, ал ар дайым катуу чыр чыгарып турган. Жада калса сөмкө болуп жаткан аянткада келип, ызы-чуу салып турчу. Мындай жашоо Буракты аябай тажаткан жана 2 жолго түшүүгө аргасыз болгон. Өзчевиттин кийинки сүйүктүүсү Фахрие Эржен. Фахриени биринчи жолу Королька съемкасынан көрүп калат. Ал убакта Бурак Ceylan менен мамиледе болчу. Арадан 2 жыл өтүп, экөө кайрадан Любовь похожа на тебя съемкасынан жолугуп калышат. Бул жолугушуу экөөнүн мамиле куруп калуусуна чоң себеп болгон. Бурак менен Фахрие бир нече ай чогуу жашашып, андан кийин Өзчевит өз ата-энесине болочоктогу келинин тааныштырууну туура көрөт. Элдин айтуусуна караганда 2016-жылдын февраль айында нике окутушкан. Эл журтка жарыя кылып, чоң тоюн 2017-жылдын 29-июнунда өткөрүшөт. Тойдон кийинки бала айын Молдовияда өткөрүшөт. жылдын 13 апрелинде жаш жубайлар уулду болушат. Уулунун салмагы 3 кг 60 грамм 52 сантиметр. Бурак Өзчевит уулуна Каран деген ысым ыйгарды. Фахрие Эржен төрөтканадан чыгып жатканда уулунун жүзү камерага түшпөөсү үчүн торуп жабып чыгышкан. Арадан 8 ай убакыт өтүп, уулу Карандын сүрөтүн өзүнүн Инстаграмдагы жеке баракчасына жарыялады. Албетте бул сүрөт азыркы учурда көрөрмандарынын кызыгуусун арттырууда. Сүйүктүү актёруңуз жөнүндө маалыматтар жаккан болсо, лайк басып комментарий калтырыңыздар.